Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Гүлсарат повести сунушталат. Кезекте 1 бөлүм. Өрт талашкан кара жолдо эски араба айдаган кары киши келет. Араба тарткан кула жорго Гүлсары дагы картаңат. Абдан эле картаңат. Чоң сайдын табанынан тиги кырга чыккы чакты. Итапкан өр. Кышында өтсөң, жолдун эки тарабындагы ээн адырдан бороон улуп, кар тозоңу уруп турат. Жайында өтсөң, леп эткен жел жортпой үп болуп дымыктырып курутат. Ушул жол менен жүрүп калган кезинде Танабай өргө чыккы чакты чыдабай кетер эле. Жай бастырып жүргөндө жининдей жек көрчү. Жигит күнүндө райборборго көп келип, кайра кайтканда аттын оозун кое берчү. Теминип тикирең таскак менен чыгып барчу. Жолдош жоро менен чогуу өгүз кошкон арабага түшүп келип кеткен күндөрү да болду. Андайда Танабай арабадан ыргып түшүп, кийимин ыйыгына арта салып, шапылдай басып, өрт талаша жөө жөнөчү. Чабуулга бет койгондой кыжырлана катуу басып, кырга чыкканда гана бир токточу. Анан өпкөсү ачышып, аптыга дем алып, этекте жылжып келаткан арабаны күтүп турар эле. Бирок өгүз басык менен илкигенче ушунткенин артык көрчү. Досунун бул кылыгын маркум чоро тамашалап калар эле. Танабай, эмне үчүн ишиң соңунан чыкпай жүрөт билесиңби? Чыдамың жок, шашмасың. Кудайакы шашмасың. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы деп коесуң го өзүң. Ошондой, дүйнөлүк революцияда эртең эле боло койсо дейсиң. Революцияны кое турчу, ушул Карасайдын кырына чыккы чакты чыйпыйың чыгып кетет. Башкалар жай баракат бастырып баратса, сен болбойсуң. Жоо кууп келаткансып, камчыланып теминип жибересиң. Ошондо утканың кайсы? Кырга чыгарын чыгып алып, баары бир калгандарды күтүп турасың. Дүйнөлүк революцияда ошондой досум, билип кой. Жалгыз өзүң сүзүп кирип бара албайсың. Жамы журт тегиз жетмейин күтүп турасың. Бул сөздөр илгери айтылган. Андан бери күндөр картайып, түндөр эскирди. Мынабу жолу болсо Танабай кырга чыкканын байкабай да калды. Карылыкка моюн сунганы ушутура. Ашыкпады, кашаңдатпады, картаң аттын басыгы менен жаман арабасын кылдыратып келе берди. Кийинки кезде ал арабасын айдап, узак жолго жалгыз чыкканга көнүп алган. Илгерки үзөңгүлөр кагышып, шатыра шатман дуулдап чогуу жүргөн жолдоштору эми жок. Бир сыйрасы согуштан кайтпады. Башкасы өз ажалынан кетти. Көзү тирүүлөрү болсо төрүнөн көрө жуук болуп үйүндө. Жаштар азыр машина минип жүрүшөт. Картаң ат кошкон эски арабага түшпөйт. Эски жолдо дөңгөлөктөр кылдырттап, бураңдап айланат. Айылга жеткиче дагы далай айланаар. Алдыда милтиреген боз талаа жатат. Каналдан өткөн соң тоо этеген бөксүрөп дагы далай жер. Аты күндөн күнгө алдан тайып баратканын Танабай көптөн бери байкап келатат. Бирок азыр өз ойлору менен алек болуп, аттын жүрүшүнө серп салбады. Жол узагы чын. Чаалыкса картаң ат чаалыккандыр. Мындан кыйын жолдорду баскан Гүлсарат эптеп жеткирер. Кула сары түсүнөн улам кулунтайынан Гүлсары атыккан жорго бүгүн Карасайдын өрүнөн акыркы жолу араба тартып чыгып, зуулдап өткөн өмүрүндө зуулдап жүргөн узак жолу түгөнүп, акыркы кадамдарын шилтеп баратканын Танабай кайдан билсин? Гүлсарынын көңүлү караңгылап, башы айланып, жер чайпалып, улам бир чети асманга тийип жатты. Бет алдында жол түгөнүп, түбү жок караңгы туңгуюк, тоо көрүнбөй учкун учат. Туманбы, түтүнбү, дүйнө кызыл көрүнөт. Ал ментип жүрүп баратканын Танабай билбеди. Аттын карлыгы жеткен жүрөгү мыкчыла өйүп келет. Моюнчак кысып, дем алышы кыйындап келет. Бир капталына оогон ширясы уча сөөгүн өйкөп ачыштырат. Тикенби же кийизинен баш баккан чегеби? Моюнчактын астынан
сол омроосун бирдеме жанга батыра сайгылап келет. Чоктугундагы эски жоор карты сыйрылып, ачылып калган эле. Эми ысып күйүп дуулдап келет. Айдоо малтап бараткансып, буттары дагы оор тартып, туяктарына коргошун уютуп койгондой. Бирок картаң ат чымыркана тартып баратты. Картаң Танабай көнүмүшкө сала, андасында чү деп божу силкип коюп, өз ойлоруна алагды. Танабайдын ойлоноор жөнү бар болчу. Ойлоноор ою бар болчу. Эски жолдо дөңгөлөктөр жай кылдырайт. Гүлсары жаны кыйналса да уюбаган кадимки жоргосуна салымыш болот. Гүлсара төрт аягы адепшилтенгенден жорго чыгып, баралына келгенде даңкы даван жарып, өмүрүндө жакшылыкты да, жамандыкты да көп көрдү. Гүлсары болуп турган тушунда арабага чегиш 3 уктаса түшкө кирбес эле. Бирок ат башына күн түшсө, суулугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет деген кеп рас. Ал күндөрдүн баары артта алыс калган. Не бир сынакы жорголор чаңында калып, арылдап марага чыгып келип, элдин жер дүңгүрөткөн доосуна кулагы тунуп, өпкөсү көөп турчу күндөр дагы артта калды. Азыр минтип өмүрүнүн акыркы марасына өлө тала жетпей барат. Ал эч качан жеңиш марасына минтип кыбырап араң жетпеген. Эч качан өлүм марасына минтип зуулдап тез учпаган. Улам кийинки кадамы акыркы марасы болуп баратты азыр. Дөңгөлөктөр эски жолдо кылдырайт. Аяк астынан жер көчсө, жаңыдан буту таканчыктаганда кулунчак күндөрү эске түштү. Жайлоодогу кара сазда оюн салып чуркаса, жер былкылдап, тоолор кошо чуркап, күн шаңгырай кишенеп, аскадан аскага секирип, коштоп жөнөр эле. Тепеңдеген кулунчак кишендеп качкан күндү кубалап, куйругун чычайта бадал аралай чаап, кара сууну чачырата кечип өтөр эле. Ачууланган күрөң айгыр кулак чапырып жете барып, кайрып келмейинче салык курсак энесинен тынчыгетип окуранганына кулак салбай оюн салып кете берчү. Кулунчак күндөрүндө үйүрдөгү жылкы мөлтүр суудан көрүнгөндөй эмнегедир буттарын асманга каратып басчу. Салык курсак энеси болсо таноолорун кытыгылап, көбүктөнгөн булут болуп көрүнчү. Кулунчактын баарынан жакшы көргөнү ошол жылуу, ширин сүт болот. Сүт толгон эмчек тырсыйып, кулунчактын оортунан көбүк буркулдап, аптыга жуткан сүттүн таттуу даамы таңдайына жагып турар эле. Жалдуу энесинин салык курсагына жүлөнүп, тумшугу менен эмчекти эрине түрткүлөп коюп турганды жакшы көрчү кулунчак. Бүт дүйнө күнү менен, жери менен, атыгүл энеси менен кошо аптыга жуткан көбүктүү ширин сүттүн ичинде эле. Курсагы тойсо да канбай калгансып, кайра дагы бир соруп, анан дагы соруп коюп тура бергенди жакшы көрөр эле кулунчак. Бирок ал күндөр көпкө созулбады. Алгачкы көрүнүштөр өзгөрдү. Көктөгү күн кишенеп, тоодон тоого секиргенин койду. Чыгыштан чыгат да, жолунан тайбай жүрүп отуруп, батышка батчу болду. Жылкы буттарын асманды каратып баспай, саздуу жерди былчылдатып, таштуу жерди тарсылдатып, жер тепсеп басчу болду. Жалдуу энеси кулунтайынын чачынан жыттап, мээрленип турчу эле. Эми кээде жинине тийгенде ыйык жалдан оорута тиштеп алчу болду. Желини кичирейди, сүтү байыды. Кулакулун эми чөп оттошко өттү. Узак жылдар созулуп түгөнбөгөн, мына ушул түгөнүп бараткан өмүр ошентип башталган. Ушул узак өмүрүндө Гүлсарат кулунчак күндөрүн, кайрылгыс кеткен ошол жайды эч качан эстеп, элестетип көргөн эмес. Жонунда ээр токулуп, белине басмайыл тартылганы, ал ар кимдин астында түгөнбөгөн түрлүү жолдор менен тапырата жүгүрүп келди. Мына бүгүн азыркы жолунда баратканда, көктөгү күн козголуп, булут астында жер чайып алып, көзү тумандап, дүйнө чаар ала тартканда, илгерки өткөн ошол жай закын болуп көзгө тартыла калды.
Алдыдагы жанаша турган чуңкурлар, алдыдагы жанаша турган тоолор, туяка жумшак тектир саз, тегерегинде бышкырган үйүр жылкы, салык курсак жалдуу энеси закым ичинен үзүл кесил көрүндү. Оюн салчу кулунчак кезин эстеп алып, алды жагынан көрүп алып, Гүлсарат жан аракетке түштү. Салмактанган буттарын тарпылдатып, моюн созу алдыңкы элестерге жүткүндү. Жан жыгаштан чыгып, моюнчадан бошонуп, догоодон жарым иймектен суурулуп, алдынан кайра бир көрүнгөн илгерки дүйнөсүнө кирип кетүүгө шашты. Бирок улам жеттим дегенде алдамчы элестер жалп өчөт да Гүлсарат жаны кейип калат. Кулунчак күндөрүндөй энесинин мээримдүү окураганы жүрөгүн кытыгылап азгырды. Калың топ жылкы күтүрөтө жүрүп, Гүлсарыны жан жагынан тийип өтүп, куйруктары менен чаап өтүп жатты. Үйүргө сүрөөлөш кошо чабайын деп умтулгачакты, от жылтылдаган борошо тегерете уюлгуп, буюктура камап калат. Борошонун ачуу муздак куйругу кулакка тумшукка чапкылап, көзү менен таноолоруна кар толуп калып жатты. Ысып күйүп тердеп келатса да, калчылдап чыйрыгып үшүп чыкты. Алдынан көрүнгөн алиги укмуш дүйнөнү борошо жеткирбестен үн дабышсыз айдап кетип баратты. Тигине тоолордун караны өчтү, жайыт, суу жоголду. Анан үйүр жылкы үйүрү менен каалгып, көккө учуп кетти. Алдыда жалдуу энесинин курсактуу караны гана жылбырска толкун суудагы сүрөт сымал титиреп араң турат. Энеси кулунчагын таштап кете албай кылчактап турду. Чачырап кишенеп турду. Гүлсарат бар алынча ыяралаш өңгүрөп кишенеп жиберди. Бирок шаңкыр добушун өзү укпады. Ошондо элестердин баары өчтү. Борошо дагы токтоду. Калдырты басылып, дөңгөлөктөр токтоду. Моюнчактын астындагы жаңга шайткан жарааттын ооруганы да басылды. Жорго теңселип токтоп туруп калды. Ачылбай көздөрү ачышты. Башы зыңылдап, түшүнүксүз басылгыс. Танабай божуну алдыңкы тактанын кырына арта таштап, олдуксон оонап арабадан түштү да, уюган тезелерин жазып, белин мекчейте араң түзөп, кабатырлана атынын жанына келди. Сени Кудай урдубу? Деп жекирип койду жоргосун. Гүлсарат сабагынан үзүлгөндөй салаңдаган чоң башын моюнчуктан салаңдатып, мүргүп турду. Өпкөсүн кагып дем алса, кар жайган кабыргалары терисин тээп чыгат. Бир кездеги алтын түспөл ак саргыл кейпи азыр кара терезген чаңдын кирене кара боорул тартып, жонунан, соорусунан коюлган кирдүү тер курсагына, саны ылдый шыйрагына, туягына чейин салааланып, ис салып жатат. Эмне болду? Катуу кууган жокмун го? Деп өзүнчө болтурап, Танабай шаштысы кетти. Басмайылды бошотуп, моюнчактын боосун чечти. Суулугун чыгарса, ысык шилекей былжырап, колуна элешти. Жаны кейиген Танабай жеңи менен аттын тумшугун моюнуна арчып жиберди. Анан арабадагы калган чөптөн бир колтук алып келип, алдына салды. Бирок Гүлсары чөпкө карабады. Аны майда калтырак басып турду. Танабай бир тутам чөп алып, тумшугуна кармады. Ал кичине алсаң боло? Эмне болуп калгансың? Гүлсарынын шалбыраган эриңдери кыбыр этти, бирок чөп искей албады. Танабай аттын көзүн өңүлө карап алып, жүрөгү шуулдады. Чөнөгүнө терең батып, кирпиги жок салбыраган кабак алдынан көздү көрө албады. Адам жашабаган караң көйдүн оңрайган сынык айнегиндей болуп, көз жок. Чөнөктүн чуңкур түбүндө бирдеме өлүмсүк жылтырайт. Танабай эмне кыларын билбей, эки жагын каранды. Алыста кыркалаган тоо, андан берки теребел бүт ээн талаа. Кара жолдон дагы караң көрүнбөйт. Бул маалда жолоочу сейрек жолугат эмеспи?
Картаң ат менен картаң чал ээн жолдо муңдашып жалгыз турду. Февралдын аягы эле. Этектеги кар кетип, аң жардын тескей түптөрүндө, шабырлуу буйгат жерлерде гана даакысы түшпөгөн бөрү жондонуп, үзүк-үзүк киргил кар жатат. Жердин тоңу кетелек, жаздын жаны кирелек. Күнгөй беттеги жылымдаган топурак менен сарыгып эриген коңулдагы кардын жыты келет. Күн ырайы суз, коюну суук. Күн кечирген сайын ызгаары жандан өткөн сыдырымдан башка ээн тала бетинде кыбыр эткен кыймыл жок. Танабайдын шүйү качты. Демейдеги көркүнөн ажырады. Бапсыйган сакалын экчеп, куур тондун даакы жөндүү жеңин салбырата кол серепчилеп, батышты көпкө карап турду. Кумсарган күн жер кыйрында тытылган булуттардан салаңдап түшүп жатты. Күндүн бүгүн бузула турган түрү жок, бирок ырайым сезилбеген тала бети сурданып, суук болуп келатты. Мунуңду билгенде, келбей деле коет белем, деп Танабайдын айласы куруду. Эмемне, же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Эрме чөлдө турат экем да, эңгереп. Атты да жөнү жок жерден курутат турбайымбы? Ырас, Танабай, эртең чыкса деле болмок, күндүз жолдо кокус болсо да, өткөн кеткен бирөө жолукмак. Алыс жолго түш ой чыгып, ушу кезде да ушинтип жол жүрөгү. Жол учуна бараткан келаткан машина көрүнөр бекен деп, Танабай жээктеги дөбөгө чыкты. Эки тараптан тең көз жеткен жерде караң көрүнбөдү. Ал сенделип кайра арабага келди. Бекер шашыпмын, деп шашмалык үчүн ал өзүн дагы жемеледи. Уулунун үйүндө түнөп алар жерде болбой шашып чыккан өзүн да, шаштырган себепти да тилдеп турду. Түнөп калса аты да тыныгып албас беле? Эми карачы. Танабай ачуулана колун силкип койду. Жок, баары бир түнөбөйт болчумун. Жөө калсам да кете бермекмин, деп өз жоругун актады. Болбосо кайнатасына да ушинтип айтат бекен ой. Жаманмынбы, жакшымынбы, кайнатасымын го? Мисирейип туруп айтканын карасаң, өмүр бою койчу, жылкычы болуп жүрүп, караганда куулуп чыгар болгон соң партияга башында эле өтпөй койгон эмне дейт? Уулумда да бар, жер типте унчукпайт. Атаңан кеш десе ал урган, кечип кетиштен тайуу тартпайт. Нымтыраган арам. Дагы жагынып чоң болгусу бар. Атаң көрө, атаң көрө. Азыркы жаштарың эл болуп деле жырга айтпайт го. Ушинтип өз оюна дүүлүгүп ысып кетти. Көйнөгүнүн жакасын чечти да, атты да, жолду да, басып келаткан түндү да унутуп, арабасын тегерете энтигип баса берди. Анда деле токтоно албады. Жана уулунун үйүндө унчукпай койгон келини менен жаакташып отурмак беле? Анда айтылбаганы мына эми кайнап чыкты. Жолдо келатып, жанын кашайткан ойлорун ал азыр келинине тик айтмак. Мени партияга сен алган эмессиң, балам. Кооп чыккандагы сен эмессиң. Айгышкан а кезде сен кайдан билмексиң? Азыр айтканга оңой. Азыр элдин баары билимдүү, сый-урматтын үстүндө. Андачы, анда биз барды жоктун баарына жооптуу болчубуз. Жооптуу болгондо да кандай? Азыркычылап, сөгүш алып, күлүп кете бермей жок. Анда атаң үчүн да, энең үчүн да, досуң үчүн да, касың үчүн да жооп берчүбүз. Жада калса, коңшунун ити үчүн дагы жооптуу болчубуз. Билдиңби? А жанагы чыгарып салган туурасында болсо, сен жаратты тырмаба. Ал менен жаратым. Келиним, сен жаратты тырмаба деп жарыя сүйлөп жиберди. Танабай арабасын айлана басып жүрүп. Тырмаба жаратты. Ушул бир сөзүн кайталай берди. Башка айтар сөзү жок сыяктанып, башка сөз таппай калгансып, тырмаба дей бергенине кайра кыжыры келди. Жолго түнөп каламбы, бир айла табыш керек го деген ой эсине келгичекте ал арабаны тегеренип баса берди. Ире-шире күйгүмдөгү чоктугу менен
Уча сөөгү уркуюп, салаңдаган башын көтөрө албай, буттары бүгүлүп, жаны чыгып, сөөгеле турган сейт Гүлсары. Сага эмне болду я? Танабай аттын жанына келип, өпкө кага акырын онтогонун укту. Өргүлөп кеткенсиң го? Кыйналып турасыңбы, карагым? Я, акыбалың жаманбы? Карбаластап, аттын кулагын кармап көрсө, муздак. Жалынын астын сыйпаласы да муздак. Тер чылпылдап турат. Баарынан да төгүлгөн жалдын кадимки салмагын сезбеди. Ошол чоочутту Танабайды. Картайып бүткөн экенсиң, байкушум. Жалпылдаган жибек жал чапкыланып бүтүптүр. Баарыбыздын картайганда көрөр күнүбүз, барар жерибиз ушуда, деп өзүнчө кейип кетти. Анан эмне айрагыларын билбей, дилдейип дагы турду. Ушул атты араба менен кошо таштап, жөө жалаңдап жүрүп отурса, түн орто соогондо Капчыгайдагы Кароол үйүнө жетип барар эле. Танабай катыны өкө ошо жерде турат. Тегерегинде башка жан жок. Суу өрдөп 1,5 чакырымдай жогору дагы бир үй бар. Колхоздун суу башы. Ал экөө гана туу арасында. Танабай жайкысын чөп чабакка, кышкысын маяларга көз, койчулар же чабылар чөптү тепсетип, же жыйылган чөптү тоноп кетпесин деп колхоз атайы койгон. Өткөн күздө Танабай бир жумуш менен жакага түшүп, конторго кирип калган эле. Башка айылдан келип иштеп жаткан бригад жигит айтып калды. Аксакал, атканага барыңыз, сизге башка бир ат тандап койдук деди. Картаңыраак, картаң болсо да сиздин ишиңизге жарайт деди. Ал кайсы ат экен? Деп Танабай түкшөмөлдөп токтой калды. Дагы бир чобурду кармата салган турасыңарбы? Барсаңыз көрсөтүшөт. Кула жорго бар экен го? Сизди жакшы билет дешет. Бир кезде минип жүргөн турбайсызбы? Танабай атканага барып, короодон Гүлсарыны көргөндө жүрөгү мыкчыла түштү. Кайра жолугушат деген ушул экен да. Эми картайып, минүүдөн чыгып калган жоргого. Албайм дешке оозу барбады. Жетелеп чыгып кетти. Үйгө келгенде катыны араң тааныды. Танабай, бу баягы Гүлсары эмеспи? Деди таңыркап. Ошол, эмне кылайын? Деп күңкүлдөп койду Танабай, катынын тик багып карабай. Жоргонун жорго тушуна дагы Танабайдын жоруктарын тереңдете эскерүү экөөнө тең оңтойсуз болмок. Жаштыгынанбы, ал кезде Танабай бир топ күнөөгө баткан. Сөз ошол жака ооп кетпесин деп ороңдоп калды. Эмне туруп калдың? Өзөк жалгаар бирдеме берсең боло? Курсак ачты. Карлык дегениң ушул экен да, деди катыны. Сен айтпасаң, мен мунун Гүлсар экенин таанымак эмесмин. Анын эмнесине таңыркадың? Экөөбүз эле сонун болуп турабызбы? Ардеменин өз убагы бар. Мен да ошону айтам да, катыны ойлуу баш чайкап шыпшынды да, анан ак көңүлдөнө күлө сүйлөдү. Эми жоргону минип алып, түн катып дагы жортосуң го дейм. Мейлиң уруксаат. Койсоңчу, деп олдоксон кол силкти дагы Танабай катынына далысын сала бурулуп кетти. Тамашага тамаша менен эле жооп берсе эмне болмок? Танабай коомайланганынан сөз таппай бастырманын үстүнө чыгып кетти. Атка чөп алымыш болуп, көпкө күйпөлөктөдү. Анын баарын унуттуго десе, али эсинде тура. Мордон түтүн бурулдап, үйдө зайыбы түшкүдөн алып койгон тамакты жылытып жатты. Танабай чөп менен алек болуп, там башында жүрө берди. Түшпөйсүңбү? Тамактага муздап калмай болду, деди зайыбы акырында эшикке чыгып. Ал кайра кайрылып алиге сөзүн козгободу. Козгогондо кажаты канчалык эле качанкы окуянын. Күздү күздөй, кышты кыштай Танабай жоргону багып чыкты. Жемин үзбөй кебек берди. Кызылча туурап берди. Антпесе карганаттын тиштери жешилип, дүмүрлөр эле калыптыр. Ошентип атты оңуна келтирип койгондой болгон. Эми минткенин карабайсыңбы? Ээн жолдо кандай айла кылат? Жок, ээн жолго атты таштап кете албады. Я жаныбарым, ушинтип тура беребизби? Танабай акырын итерип койду эле,
ат теңселип барып калыбына келди. Кой отур эмесе. Камчы сабы менен арабанын түбүн чукулап жатып, келинине картошка салып келген капты илип чыкты. Каптын түбүндө жоолукка оролгон нан болмок эле. Эрте менен Заева салып жаткан эмес десе болобу? Танабай 5 мантынын өңүрүнө нанды майдалап туурады да Гүлсарынын тумшугуна кармады. Ат нандын жытын шуулдата илеп тартты да, бирок жей албады. Танабай колу менен жегизе баштады. Чымчып алып оортуна салса, ат эптеп күйшөгөн болот. Ал, кичине жеп алсаң, кыбырап үйгө жетип аларбыз. Танабайдын ындыны кайра жанды. Акырын кыбырап жүрө берсек, жетебиз да, Үйгө жетсек, кемпирим экөөбүз сени аспиеттеп багып алабыз деп кобурап турду Танабай. Алаканына чуурган аттын шилекейи саал жылуулана баштаганын дагы кубантты. Нан күйшөткөн соң Танабай жоргону жылоодон алды. Кана эме басалы, тура бергенде болбойт, кеттик деп, аягында кадимкисиндей үнүн бек чыгарып. Жорго ордунан козголду. Араба кыйчылдап, дөңгөлөктөр кара жолдо кылдырай баштады. Кары киши, картаң ат экөө кара жолдо жай баратышты. Ал кубаттан биротоло ажыраган экенсиң го, байкушум, деп ойлоп баратты Танабай. Канчага келдиң деге, Гүлсары? 20 асый болдуң го дейин. Же андан да көбүрөөкпү? Көбүрөөк болуш керек. Экөө алгач согуш бүткөн жылы жолуккан. Танабай Бакасов эфрейторлукка чейин жетип, согуштун батышында да болду, чыгышында да болду. Квантун аскери кол көтөргөндөн кийин бошонуп үйгө кайтты. Жалпы эсепте 6 жыл бою Айт-2 менен жүрдү. 40 жылы кыргын болсо да, бээ жалчымын өлбөйт дегендей, Кудайга шүгүр, кандуу майдандан 6 саны аман чыкты. Ырас бир жолу контужен болуп оңолгон. Дагы бир жолу көкүрөгүнө осол тийип, 2 ай госпиталда жатты да, айыккан соң бөлүгүн кууп жетип алган. Үйүнө кайтып келатканда станчыдагы дүкөн кармаган келин-кезек аны абышка деп атады. Тамаша кылгандары го. Танабай оюна деле алган жок. Ырас жаш эмес эле, бирок карып калганда чак эмес болчу. Согуштун ырайымсыз шамалына өңү тотуккан, мурутун агаралаган. Ошол эле болбосо, эр мүчөсү уютуп койгондой чымыр, тешетиктеген көздөрү учкунатып курчу. Согуштан келген соң 1 жылдан кийин Заевы кыз төрөп берди. Кийин дагы бир кыздуу болду. 2 кызы тең азыр күйөөдө. Бала чакалуу. Жайкысын ис суутпай каттап турушат. Улуу кыздын күйөөсү шоопур, жүк машина айдайт. Үй бүлөсүнүн бүт машинесин отургузуп алат да, тоодогу карыяларга деп чаап келип калат. Кыздары менен күйөө балдарына Танабайдын таарынычы жок, көңүлү тынды. Жанагы уулу гана болбой калды, бирок ал узун сабак башка кеп. Ал кезде болсо жоо жеңип жолдо келатканда көңүл сергек, көңүл курсант. Чыныгы турмуш эми башталгандай көрүнгөн. Чоң станчыларда оркестр ойноп тосуп алып, оркестр ойноп узатып, кубанычтан жүрөк кабына батпай лакылдап да алып учкан. Үйүндө Заевы күтүп, 8ге караган уулу мектепке камынып турган кези. Өткөн өмүр, көргөн күндүн баары эсепке кирбей, Танабай жолдо келатып, кайра жаңы туулгандай сезген. Кечээкинин баарын унутуп, эртеңкини гана ойлогусу келген. Келечеги көз алдында жаркырап даана тартылган. Жашоо керек, балдарды өстүрүп, чарбаны оңдоп, там салып, иши кылып жашоо керек. Эми бул максатына бөгөт жок, болбошу да керек. Анткени кечеги өткөндөрдүн баары келечектин кунуна кетпедиби? Кан майданда жан аябай кырчылдашып, кыйылган өмүрлөр ошол эртеңкинин курмандыгы болбодубу? Ушунча кымбатка турган чыныгы турмуш мына эми башталат деп өрөпкүп келатты Танабай. Бирок Танабай адатынча ажылуу да шашып ойлоптур. Келечектин курмандыгы да дагы далай жылдарын, көп өмүрүн зарп кылаарын билбептир. Алгач Танабай
дүкөндө барсканчы болуп иштеп жүрдү. Илгери бир үйрөнгөнү бар эле. Эми барскан колго тийип, дөөшөгө жеткен соң, эртеден кирейли кечке күрсүлдөтчү болду. Кызарган темирди ары бери оодарганга үлгүртпөй шаштысын кетирет. Барскандын күрсүлдөгөн доошу, тириликтин убайымын унуттурган дүкөн үндөрү азыр да кээде кулагына толо жаңырып турат. Курсак ач, кийим жыртык. Аялдар кепиштерин коңултак кийип, балдар шекер деген эмне экенин билбейт. Колхоз болсо мамлекеттин карызына белчесинен баткан. Ошонун баарын унуткарган барскандын күрсүлдөгөн дабыш эле. Дөөшү зыңгырап, кызыл көк учкундар шыркырап, Танабай болсо барсканды көтөрүп урган сайын ух деп өпкө кагып, ал ортодо баары болор, баары бүтөр, негизгиси жеңдик деп ойлонот. Анын ою барсканы жеңдик, дик деп коштоп күрүксүлдөйт. Жалгыз Танабай эмес, ал кезде элдин баары жеңишке курсагы тоюп, жеңиштен кубат алып жашаган. Анан Танабай жылкычы болуп кетти. Аны көндүргөн Чоро болду. Рахматы Чоро анда башкарма. Согуш бүткөнчө колхоз башкарып келген. Жүрөгү начардыгынан аскерге жарабай калган. Бирок үйдө болгону менен Танабайдан бетер жукарып, картайып кетиптир. Танабай согуштан келип жолукканда эле байкаган. Чородон башка бирөө болсо, Танабай сөзүнө ийгет беле, дүкөндү таштап жылкыга кетет беле, ким билет. Чоро эски досу. Экөө комсомол күнүнөн баштап кедей кембагалдарды колхоз болгула деп үгүттөп, байларды кулакка тартып чыккан. Андагы Танабайдын курчтугун кое кал. Кулак болсун деген тизмеге кирип калгандарды аячу эмес. Чоро дүкөнгө атайып келип, Танабайды жаңы жумушка көндүргөнүнө өзү дагы ыраазы болуп калды. Барскандан ажырабай чатак кылабы дедим эле, деген ал арык бети тырыша күлүмсүрөп. Кеселман эле Чоро. Териси сөөгүнө катып, бетинин бырышы жыш. Эттен түшкөнгө куурайдай узарып, моюну кылдай ичкерген. Күн жылуу болсо да үстүнөн купейкесин түшүрбөйт. Экөө дүкөнүн артындагы арыкка буттарын салып коюп, көпкө сүйлөштү. Чоронун жаш чагын эскерди Танабай. А кезде айылдагы көзгө түшүмдүү жана жалгыз билимдүү жигит Чоро болчу. Оор басырык мүнөзүн, кайраттуулугун, боорукерлигин эл жакшы көрүп, урматтап турчу. Танабайга анын кең пейилдиги анча жакчу эмес. Кээде жыйналышта Танабай тура калып, душман менен айыгышкан тап күрөшүндөгү Чоронун кечиримсиз жоруктарын аябай сынга алчу. Ал мынтип сүйлөгөндө оозунан чыккан сөзү гезиттин тилиндей так, орноктуу чыгар эле. Анткени жарыя окуудагы уккандарынын бардыгын кайталап, Чорого багыттап салчу. Кээде айтаарын айтып алып, сөздөрүнүн курчтугунан кайра өзү чоочулар эле. Бирок айтса айткандай айтчу. Мурдагы күнү тоодон келдим, деп отурду Чоро. Аскерлерибиздин баары келдиби деп сурашат чалдар. Аман калгандары бүт кайткандай болду дедим. Анда качан ишке чыккылары бар дешет. Иштеп атышат. Бири өндүрүштө, бири курулушта жүрөт дедим. Аны билебиз. Бу жылкыны ким билет? Же биз өлөр күндү күтүп жүрүшөбү? А күнгө деле аз калды окшойт дешет. Чыны менен уялдым. Сөздүн уңгусун баамдап атасыңбы? Ал чалдарды да биз жылкычылык согушуна аттандырганбыз. Ошондон бери кыңк этпей келатышат. Жылкы багыш абышканын иш эмес экенин өзүң жакшы билесиң. Түн уйкусу, күн тынымы жок. Качан болсо ээрден түшпөй жүргөн. Дербишбай эсиңдеби? Рахматы ээрде тоңуп калбады беле? Аттандап үйрөтүп аскерге жиберип тургандар да ушу чалдар болду. Жетими шашканда жанын тындырбай, ойдон тоого чапкылатып койсунчу. Сөөгүң чачылып, сайда калар. Ушунча чыдап бергенине дагы рахмат айтыш керек чалдарга. Аскер жигиттерибиз чет жактан маданият көрүп келип, эми жылкычылыкты айтсаң мурдун чүйрүшөт.
Ен тоону кыдырып бөрү белем дешет. Көрдүңбү, акыбал ушундай. Өзүң колдобосоң болбой калды. Сен аттансаң, калгандарын укуруктатыш оңой. Болуп турчуру, зайыбым менен сүйлөшүп көрөйүн деди Танабай. Ичинде ойлоду. Бороон чапкындан баштан кандай күндөр өтпөдү. А сен баягы эле бойдонсуң. Боорукерлигиңдин ташпишин тартасың да жүрөсүң. Балким аның да туурадыр. Согушта эмнени гана көрбөдүк. Элдин баары сендей кеңпейил боорукер болсого, ата канат. Бир келген бул өмүрдөгү туура жүрөр жол балким ушудур. Ошентип макулдашып ажырашты. Танабай дүкөнүнө басты. Саал бара түшкөндө чоро кайра токтотту. Танабай, токточу. Ал жакын бастырып келип, ээрден өбөктөй Танабайдын жүзүнө үңүлдү. Мага таарынып жүргөн жоксуңбу я? Деди акырын. Такыр чолом тийбейт. Жаш чагыбыздай жай отуруп, чечиле бир сүйлөшсөм дейм. Канча жыл көрүшпөй жүрдүк. Согуш бүтсө, жумушум жеңилдеп, кол бошоор дегем. Кайра көбөйдү. Кээ күнү ар иштин башын ойлой берип, уктабай таң атырам. Чарбаны кантип оңдосок, эл тоюнса, план аткарылып турса деп санаага батып алсам, аягына чыга албайм. Эл да жаңырды. Эл сыяктуу жакшыраак жашагысы келет. Бирок экөөнүн тең чулоосу болбоду. Ээн отуруп эркин сүйлөшө алышпады. Убакыт болсо октой учуп өтө берди. Кийин бир атоло өтүп кетти. Ошо күздө Танабай жылкычы болуп тоого көчтү. Торгой чалдын жылкысынын ичинен Кулатайды ошондо алгач көрдү. Мурастап калтырарың барбы, аксакал? Жылкынын түрү жупунуго, деп какшыктап калды. Танабай жылкыны санап алган соң. Торгой чал ээлигинде эки тал сакалы жок. Чүрүшкөн кол башындай чал болчу. Өзү меке куу чал болсо, башындагы сан-саң тебетеи көмкөргөн казан кебетеленип калар эле. Мындай чалдар кыялы чапчаң, ишке ыкчам болот. Бирок Торгой чаңырып чыкпады. Жылкыдай эле жылкы, деди ал кенебей. Мактанар артыкчылыгы жок. Кубалап кайтарсаң, көрө жүрөрсүң. Аксакал, мен жөн эле тамашалап айттым, деди Танабай кайта жумшарта чалып. Бирөө бар. Торгой көзүнө түшкөн тебетейин өйдө түртүп, үзөңгүгө тура калды да, бүктөй кармаган камчысын суна көрсөттү. Теге Кулатайды көрдүңбү? Тигине, четте оттоп турбайбы? Ошол. Күнү келгенде көрөсүң. Азыр кунан чыкма. Мындан чыгат. Теги тоголокпу? Бели кыска, майда экен. Кенже туулган. Ал эчтеке эмес. Баралына келгенде көрөсүң. Бу тайдын эмнеси артык экен? Жорголугу. Жорго болсо болор. Мындай жорго сейрек чыгат. Илгери мындай жорго эр жигиттин кунуна турчу. Ат болоту жорго тай деген ушул. Кана көрөлчү, деди Танабай атын теминип. Экөө үйүрдү четтей бастырып барып, Кулатайды бөлүп алды да кууп көрүштү. Кулатай да эригип калган көрүнөт, көкүл серпип, кош куруп жорголоп жөнөдү. Алыстан кайрып салды. Анын жоргосуна кызыга түшкөн Танабай: "Балекет ой, карасаң?" деп жетин албай кыйкырды. Көрдүңбү, билип алгын" деп. Торгой чал дагы жанданды. Экөө кичинекей балдарча ээлигип, жорго тайды сүрөп кыйкырышып, артынан таскактатып баратышты. Кыйкырык сүрөөн чыккан сайын жорго тай ого бетер төшөлүп, бирок жаңылбай, чайпалбай, арышын арбын таштап, жоргосун эркин салып баратты. Үйүрдү карай алыстан кыйкырып салгандагы шукшурулган көрүнүшүн көрүп туруп, Танабай учкан кушка окшоштуруп жиберди. Көзүм тийбесинчи деп, кайра алдыртан 3 түкүрүнүп койду. Экөө аттарын текиреңдете чабышты, бирок Кулатай жүрүшүн бузбады. Жыбылжып бара берди. "Көрдүңбү, Танабай?" деп кыйкырды Торгой чаап баратып. "Эмитен сүрөөнгө сезимтал жаны бар. Айт деп койсоң, бүлөгөн устарадай кетет. Хайт, хайт, хайт." Кулатай кайрылып үйүрүнө кирген соң, экинчи аны козгошподу.
Бирок өздөрү токтоно албай, жулкунган аттарынын өпкөсүн басып, үйүр тегерете көккө бастырып жүрүштү. Рахмат Тургой аке, чыгаан болор малың бар экен, көңүлүм ачыла түшпөдүбү? Бутайдан чыгат деди Тургой чал. Анан кайра жүзү үрүп, желкесин кашыды. Бирок сен анчалык үзүлүп түшпөчү, көзүң тийбесин. Көрүнгөнгө дагы айта бербегин. Сулуу кыз менен сулуу жоргонун жуучусу көп болот. Кыз тагдыры кыйын да, жакшы колго туш келсе жадырап гүлдөйт. Көргөндүн көңүлү курсант болот. Жаман колго туш келсе кор болот. Көргөндө жаның кейийт. Жардам беришке колуңдан эчтеке келбейт. Жакшат деле ошондой. Жылкы баласын кор тутсаң, жолдо каласың. Адам баласын кор тутсаң, колдо каласың деген. Илгери кыргыз калмак болуп чабышып турганда, кордук көргөн калмактар кыргыз баласын эмне деп каргаганын уктуң беле? Орто жолго барганда атың өлсүн, орто жашка барганда катының өлсүн дептир. Көрдүңбү? Ошондой баатыр. Бу тайды жакшы асырасаң, кезинде жарпыңды жазат, кууганыңды куткарбайт. Камсанабаңыз аксакал, мен дагы кичине эмесмин. Ардемени көрүп калбадыкпы? Аның дурус, эмесе билип ал, аты Гүлсары. Гүлсары? Ооба, былтыр жайлоодо небере кызым коюп кеткен. Кула жабыгыны дегеле жанындай көрчү. Ошондо Гүлсары деп койду эле. Гүлсары атын өчүрбө балам. Сөзмөр киши экен Тургой чал. Түнү менен билген акылын айтып чыкты. Танабайдагы кунт коюп окту. Эртеси Тургойдун көчүн Танабай ашуунун белине чейин узатып кайтты. Журтта Танабайга деген ээн боз үй калды. Дагы бир үйдө жардамчысы турмак болду. Бирок жардамчыны али таба элек. Өз үйүн дагы көчүрүп келе элек. Азырынча Танабай жалгыз калды. Коштошуп жатып Тургой дагы айтты. Кулагунанды азырынча тийбе, эч кимге дагы бербегин. Эмки жазда өзүң үйрөт. А дегенде эле зоруктуруп кызыл эт кылбай, аста-асталап жоргосун калыптант. Дайыны жок ойго тоого салдырсаң, жоргосун бузуп алып жүрбөсүн. Үйрөтүп алсаң, өлбөсөн бир көрсөтөрсүң. Жылкычылык чакан жүгү артылган төөнү жетелеп, жылкыны эки ойду таштап, Тургой кемпир экөө ошентип көчүп кеткен. Аты оозго илинип калганын, дагы канча сөз болорун, ал сөздөрдүн акыры эмне менен бүтөөрүн анда Гүлсары билсе гана. Ал эчтемеден кабары жок жылкынын арасында эркин ойноп жүрө берди. Тегереги баягы эле курчап турган тоолор, оттогону баягы эле тектир саз. Ичкени баягы эле түбүндө жылтыр таштары кубулган кашка суу. Бирок кайтарган ээси башка киши болду. Мурдагы шалдын ордуна эми аскер тумак, сур шинелчен, кара мурут киши келди. Кыйкырса каргылы бар үнү катуу өкүм. Жылкы дагы бат эле көнүп калды. Мейли кааласа тегерене чаап кыйкырып жүрө берсин дегенсип, жай баракат жайылып жатат. Анан кар түштү. Бат-баттан жаап көпкө жатчу болду. Кийинки жааганы биротоло жатып калды. Жылкы кар тээп оттогонго кирди. Жылкычынын өңү карайып, колу туурулду. Эми кийиз чокой чоң тоң кийди. Гүлсары дагы үшөй турган болду. Айрыкча түнкүсүн чыйрыгып калат. Анан анын да кыштоо жүйүнө өстү. Аяздуу, боронду түндөрдө жылкы биринин демине бири жылынып, буйгатта турат. Эртең менен кыбыраган кулактары гана болбосо, баарын бубак басып, жар менен жар, боор менен боор болуп көрүнөт. Жылкычы дагы түнү менен жанында кар кырчылдата тегеренип бастырып жүргөн. Кээде бир топко даянсыз жоголуп кетип, кайра келип калат. Жылкы анын кетпегенин жактырат, караан тутат. Кээде үн салып, же суукка кайыккан неме тамагын кырып жөтөлүп койсо, жылкы да тобу менен баштарын силт көтөрүп, кулактарын тикчийтет. Ээси жанында жүргөнүн көрөт да, көңүлдөрү тынчып, түнкү шамалдын ышкырыгын тыңшап, кайра үргүлөп тура берет. Ошол кыштан тартып Гүлсары өмүр бою Танабайдын үнүн жазбай таанып калды. Бир жолку бурганактуу түн Гүлсарынын эсин чыгарды. Кыйпысыктап жааган кар жалды чапкылап,
kuyruktu салмактатып, таноого толуп, көз ачырбай турган. Жылкы тынчыла албай, бирине бири ыктап, улам четте калганы ыктуу издеп тегеренип, тобу менен сүрүлүп турду. Кексе бейлер кош куруп, титиреген кулундарын ортого айдап киргизип, Гүлсары четте калды. Үйүр топтун тиягынан айланса да, биягынан айланса да, башын ката албады. Бир даары менен тебишип, омуроолуп көрдү эле, мурдагысынан бетер четке серпилип калды дагы, эки ортодо үйүрдүн айгырынан тепки жеп алды. Айгыр баятан бери чулуу туяктарын мылгыта, каржиреп, жылкыны чаркы менен үйрүп жүргөн. Жаалданган чоң айгыр кээде кулак чапырып, башын сүңгүтүп, караңгы түнгө жетип кетет. Тигинден мындан каарлана кош курганы угулат. Аздан соң акшыңдап кайра жетип келет. Четтеп кеткен Гүлсарыны көрүп калып, бир жолкусунда ачуусун андан чыгарды. Жетип барып, кең омуроосу менен коюп өттү да, артын сала берип, кош аяктап капталга тепти. Гүлсары өпкөсү үзүлүп кеткендей болду. Талып калды. Төрт аягы бүрүшүп, онтобийип, аздан соң араң боюн түзөдү. Ошондон кийин ээн баштыгын койду. Үйүрдүн четине тыгылып жоошуп калды. Кабыргасы сыздап, жиндай кырдын кордугун унута албай турду. Үйүр тынчыган кезде алыстап, жел менен үзүлүп келгенсиген чоочун үнү болду. Мурда эч качан карышкырдын улуган үнүн укпаган Гүлсары дирт этип алып, тула бою муздап кетти. Жылкы үйүр тобу менен бир дүргүп алды да, кулак түрү титиреп, кайра токтоду. Түн жымжырт, бирок ошонусу үрөй учурат. Кар үнсүз жаап, Гүлсарынын эл өрүп көтөрө калган тумшугуна жабышып, эрип турду. Кожоюн кайда? Ушул азыр болсочу, жа дегенде үнүн угуссачы, топунун түтүн буруксаган жытын жыттасачы. Кайрат болбос беле, бирок ал дайынсыз. Гүлсары жан жагына көз салып, коркконунан селее түштү. Арт жагынан жер менен жер болуп кубаңдаган көлөкө өткөндөй болду. Гүлсары үйүрүнөн четке жалп берди. Ошол замат араң турган жылкы тобу менен дүр койду. Шамал тийгендей жапырыла берди. Ал анан токтотуп көр. Эси чыккан жылкы тоо жаңырта азынап. Түндү көздөй чыңырып, уюп турган жылчыксыз түндү шабырдай, камыштай жиреп, көчкүдөй жөнөдү. Тоодон кулаган таштардай бирин бири ээрчитип, бирин бири сүрдүктүрүп, бирок чачылып бириндебей жайыла качты. Жан кулактын учунда өзү топтун ичинде Гүлсары кетти. Аңгыча түн жаңырткан мылтык үнү болду. Ага удаа даг атылды. Жер дүңгүрөп кулак тонуп бараткан жылкы кожоюндун ач кыйкырыгын жазбай тааныды. Каптал жактан чыккан тааныш үн айкай салып отуруп, үрккөн жылкыларынын алдын турой чыкты. Эми жылкы баса албаган ач кыйкырыкты ээрчип качты. Ач кыйкырык сүрөй кайрып баштап алып баратты. Үрккөн үйүр эпкини ала салып кетпесин деп, оболу өр талаша чаап, анан тектир издеп капталдай салды. Бирок түн караңгы, көз сокур. Тайсаң кеттиң кургуйга. Танабай жанын оозго тиштеп, бычактын мезинде баратты. Эми дабышы да каргылданып бастай берди. Ошондо да болбой, кайт, кайт, кайт деп жылкыны дем бастылап үн салат. Жылкы кожоюндун караанын байыр тутуп, үнүнөн кубат алып, бирок арттагы көрүнбөгөн коркунучтан жүрөктөрү шуулдап, дале токтоно албай барат. Таң кылайганда Танабай жылкыны эски жайытына кайрып келди. Жылкы ошондо гана ийирле токтоду. Кан дүргүткөн коркунучтан дале айрыла албай, омуроо сомуроолорунан чыккан калың буу астында солуктап турду. Ысык эриндери менен кар жалмалайт. Танабай дагы кар жеп отурду. Эки өңүрү жайылып, үңүрөйө отуруп, аппак кардан умашта башады. Анан эки алаканына бетин басып,
кыймылсыз катты да калды. Чаар асмандан кар самсаалап, аттардын ысык соорларына түшөөр менен эрип жатты. Тер кошулган сары суу аяк астына сарыгып жатты. Кар кетип жер көгөрдү. Гүлсары тез эттенип, дүгдүйө жалбайлады. Жылкы түлөп, соорулары жылтылдап, иреңине чыкты. Катаал кыш, кынжыйткан жутамчылык болбогондой. Анын баары жылкы баласынын эсинде калбады. Адам баласынын эсинде калды. Чыкылдаган темир аяз, бөр улуган түндөр, ат үстүнөн түшпөй, ээрде тоңгон күндөр. Отку кактаганда жаны качкан манжалары сыздап ооруп, ыйлап жибербеске, эрдин кесе тиштеген учурлар адамдын эсинде. Көктөмдөгү шыргалаң, кылтыйган чөптү чып кармап, жылкынын туягын мүлжүгөн, тумшулун канжалаткан көк муз, жандан өткөн жаздын ызгаары, кыштан начар чыккан көтөрүм аттар очурулган жеринен кайра турбай, үйүрдөн бир нечеси чыгаша болгону да адамдын эсинде. Тоодон түшүп, колхоздун кеңсесине барып, башкармага тик багып карай албай, өлгөн малдын актисине кол койгону, кайра чыдай албай, антип туруп, столду койгулап бакырганы да эсинде. Сен эмне акыраясың мага? Мен сага фашист эмесмин. Жылкынын сарайы гана, жем чөбү, сүлүсү кана, тузу гана. Жел ооп, күн көрүп жүрөбүз. Ушинтип иштегиле деди беле. Моминтип самтырап жүргөнүбүздү көрбөй, көзүң жокпу? 40 курак үзүк үйдү көр, жалам талканы жок үй ичин көр. Тиги кан кечкен фронтто да күнүбүз адамдай эле. Болбосо өлгөн малды мен муунтуп салгансып, акырайбагын. Ошондо башкарма лам дебестен кумсарып отуруп калганы да эсинде. Ачуусуна чыдабай, сай сөйкө жеткире айтып алып, кайра бармагын тиштегени. Башын шылкыйтып, башкармадан мукактана кечирим сураганы да эсинде. Сен кечирип кой. Ачуу менен кармана албай кеттим. Мен сен эмес, сен мени кечир, деген анда чоро. Анан кампачыны чакыртып алып, турган жерден буйрук берди. Танакеңе 5 кило ун бер. Мында Танабай ого бетер уялды. Жетимдерди кантебиз деди кампачы. Кайсы жетимдер? Бээ десе төө дейсиң да. Бер деп, чурок кампачынын шылтоосун түшүнмөксөн болуп, кес айтты. Танабай унду албайм дегиси келди. Жакында уйтубат, кымыз чыгып калат. Акка аралашып алсак, эгин бышканча чыдаарбыз демекчи болду да. Кайра башкарма кампачыны алдагансыган амалын түшүнүп унчукпады. Кийин ошол ундан жасалган кесмени ичкен сайын оозун күйгүзүп жүрдү. Сен эмне, жыдытып өлтүргөнү жүрөсүңбү? Деп кашыкты таштап ийип, ачуусун аялынан чыгарчу. Суутуп ич, бала эмессиң го, дейт анда аялы кебелбестен. Ошонун баары эсинде. Жадыраган май келди. Айгырлар азынап, кездешкен жерде алышып, жеңгени жеңилгендин үйүрүндөгү байталдарды өз үйүрүнө кубалап кетип жатты. Айгырларды ажыратып жылкычылар чапкылашты. Бөтөн үйүрдүн айгырын уруп согуп кубаласа, анын ээси жолугуп, 2 жылкычы кир мурайтышып, камчы үйрүшкөндөрү да көп болду. Гүлсары болсо үйүр тегерене булаңдап жорго салып ойноктоп, айгырлардын чатагы менен иши жок. Өткөн өтсө, кайра күн жаркырап, ташка чейин чөп чыкты. Көйкөлгөн шибер жап-жашыл, тегеректе аппак карлуу чокулар, төбөдө көк асман. Кунан жорго бой келбети сыналып, ушул жазда жаштыгынын кызыгына мас жүрдү. Бою жазылып, тулкусу узарып, балалык жумур денеси чыйралып, көөдөнү кеңейди. Соорусу жайылып, курсагы кынжыя тартты. Кең омуроо, балбан билек, чат каягы чаткалдай. Катыңкы баш дул-дул жон тартып, нагыз сынакы жоргонун кебин кийип келатты. Кочкор тумшук, жыйнак эрин, ала көр көздөрү аңтарылып, жазы маңдай. Бирок өзүнүн айгырак сымбатын билип жаткан Гүлсары жок. Бул жазда ал боор болсо боорлой, тектир болсо тектирдей бөжүп чуркап, жорголугун күчөттү.
Ошондон оюн салып, кумардан чыкпаса, тынч оттоп турбас болду. Алан сайын жылкычыда тыным жок. Өзү Курбал Кунантайды ээликтирип, жээликтирип, алар оюн салып мүнкүсө, Гүлсары жоргосун жазбай безилдейт. Курбулардын арасында сары жылдыз болуп учат. Тула боюнда кайдагы бир кажыбас күч туйлап өргө чабат. Өрдөн ылдыйга, ылдыйдан сайга, сайдан кырга чабат. Кырды кырдай зымыралып, туягынан майда таштар чыркырайт. Түнкүсүн үйүр четинде үргүлөп турса да, кыялында учуп күйүп жөнөлөт. Кулагында жел шкырып, жер танабы кыскарып, төрт таяктын дүбүртү коңгуроодой шыңгырап угулат. Кожоюнуна Гүлсары көнүп алды. Жатсынбайт. Жакындаса чунаңдап кулак жапырбайт. Бирок айланчыктап үйүрдө эмес. Танабай да аны өнтөлөп көңүл бурбайт. Тек сыртынан багып, ичи жылыйт. Ырас кээде Кунантайды азгырып алып кетсе, кууп кайрейт. Кыжырына тийгенде 2-3 курдай укурук менен сору талаштыра салып калган учуру да болду. Анда Гүлсары эти ооругандан эмес, үрккөнүнөн тула бою дир-дир этип, чоочуп кетип, анан ызылдап суу жоргосуна түшөт. Үйүрдү беттеп, Гүлсары көйрөктүү сары жылдыздай агылып учат. Алан сайын артта укуругун сүйрөп, чаап келаткан кожоюндун ичи жылыйт. Сүрөөн сала айкырып, ээлиге чабат. Анан Гүлсары кожоюндун кыялданган ырын угат. Ырды жорго жактырат. Ырдаган кожоюнун да ал учурда жакшы көрөт. Ырдын ыргагына сала бөжөйт. Кийин Гүлсары ыргагын жазбай сезчү болду. Ар түркөн ырыктуу. Шаңдуусунда, узунунда, кыскасында, сөзү бар, сөзү жогунда угуп жүрдү. Анан дагы Гүлсары кожоюндун жылкыга туз берген саатын жактырчу. Бутту узун аштоого кезек-кезеги менен жылтыр көк туз салат. Үйүрү менен каптап, жылкы туз жалайт. Мына ушунусу жыргал эле. Акыры Гүлсаранын түбүнө да ошол туз жетти. Бир күнү кожоюн бош дагараны каңгыратып, жылкыны тузга чакырып, по деп поолоп калды. Үйүр жылкы жүгүрүп келип, аштоого баштарын салды. Гүлсары да аттардын арасында туз жалап турган. Кожоюн жардамчысы экөө укурук алып, айлана басты. Гүлсары ага маани берген жок. Укуруктун ага тиешеси жок. Укурук менен мингич аттарды, саан бейлерди кармайт. Гүлсары болсо аркан жиптен азат мал. Бир маалда кыларкан тумшугун сылай өтүп, мойнуна илинди. Гүлсары андан да шек албай тура берди. Башкасы болсо укурук салынганда кетенчиктеп кош куруп, асман чапчып атырылмак. Гүлсары былк этпеди. Анан сайдан барып суу ичпекке Гүлсары кетенчиктеп катардан чыгып, жөнөй бермекчи болду эле, моюндагы кыларкан сыйыртмактап тартылып келип, тык токтотту. Мындай шумдук баштан өткөн эмес. Гүлсары кежеңете бир жулкунуп алды. Болбоду. Ошондо эси чыгып турган жеринде так секирди. Көзү чарасынан чыга кош куруп, кишенеп жиберди. Жанында турган жылкыдан бири калбай дыр койду. Кыларканды муунта тарткан эки адамдын ортосунда Гүлсары жалгыз калды. Кашында кожоюну, артында анын жардамчысы. Жакында жакадан келген топ бала чурулдап четте турат. Алар келгенден бери сандарын чапкылап, үйүрдү айлана чуркай беришип, Гүлсарынын мазесин алган эле. Жоргонун үрөйү ушту. Жанталашып көккө дагы атылды. Анан үстү башына аба чапчыды. Күн элтеңдеп, топтой секирип, шакек тегерек ички алкактарга сынып кеткидей асмандан толуп чыкты. Туш тарапка дөңгөлөндү. Тоо томкоруп, жер астын үстүн аңтарылып, адамдар ала салып кулап жатты. Анан тоо да, күн да өтүп, Гүлсары бүткөн бою калчылдап, караңгы түндү чапчылап калды. Бирок канчалык туйлаган сайын кыларкан ошончолук кылкындыра берди. Муунуп бараткан жорго кармаган адамдан качам деп, кайраларды көздөй секирди. Адамдар жапырла жалт берип,
кыл аркан бир азга бошоңдой түштү. Эми кутулгандай көрүнүп, Гүлсары сүйрөй качты. Катындар кокуйлап, балдарды үйгө кубалады. Бирок жылкычылар куткарбады. Сүйрөлүп барып тура калышканда, жоргонун мойнундагы аркан кайра тартылды. Жанагындан бетер моунтту. Гүлсарынын деми кыстыгып, башы айланып, көзү караңгылады. Колундагы арканды жыйнай кармап, кожоюн жакындап басты. Гүлсары аны бир көзүнүн кыйыгы менен көрүп турду. Кожоюндун кийими дал-далынан айрылып, бети канталып жүрөт. Анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карайт. Алкына дем алып, канаган эриндерин чопулдатып, жуушутууга көбүрөп келди. Так, жаныбарым Гүлсары. Коркпо, так. Ата жоосуну, ата расмиси. Бир жактан арканды бошотпой жардамчысы келди. Кожоюндун колу акыркы жоргонун мойнуна жетти. Жаагын сылап, алкымдан кашып туруп, бурулбастан жүгөндү деди. Жардамчысы жүгөндү алкым астынан сунду. Так, Гүлсары, ай, тентегим, деп кожоюн кулагынын түбүн кашый берди. Жоргонун көзүн алаканы менен калкалап, башына жүгөн катты. Эми ооздукта калды, анан эптеп, эрин токуур. Жүгөн башына катылганда Гүлсары кош куруп, бир жулкун деле, кожоюн үстүңкү эрдин шап ууштады. Толгочту, деп бакырды жардамчысына. Жардамчысы үстүңкү эрдине кайыш орой коюп, жыгач тээк менен толгоп жиберди. Гүлсарынын жаны чыга жаздады. Арткы эки бутуна очорулуп, былк эте албай моюн сунду. Муздак темир шыпырылып, тишине какышып, эки уртун жыра тартып, оозуна кептелди. Анан адамдар жонуна бирдеме салып, бас майылды, көөдүнүн кыса жулка тартканда теңселе түштү. Эми ага баары бир эле. Толгоч салган эрди ооруп, жаны чыгып баратты. Көз агып түшүп калчудай чакыйып, ак карасы аңтарылды. Же дем аларга, же тырп этерге чамасы жок. Жалдырап асманды тиктейт. Жаны ооруганы ошончолук. Жонуна кожоюн мингенде да байкаса албады. Эрдинен толгочту бошотуп алганда гана эсине келди. Адегенде Гүлсары баш айланып, бүткөн бою арчындалганын түшүнө албай, калчылдап тынч турду. Анан чоктугу жака кыйыгын сала коюп, жонуна бирөө отурганын көрүп алып чоочуп кетти. Атырылып жөнөй берди эле, ооздук эки ууртун айырып, оозу араандай ачылды. Адамдардын эки буту эки колтугуна батып баратты. Жорго аны көккө серпип таштачуудай асман апчып секирди. Жаалдана кишинелеп жиберди. Токтой калып, мөңкүп да көрдү. Жонуна жабышкан бала түшүп калар эмес. Анда жорго атырылып, бет келди шапты. Бирок атчан турган жардамчынын такымындагы кыл аркан аны алыстатпай, жулка тартып токтотту. Анда жорго тиг атчанды тегерене чапты. Ушул тегерек жазылып кетсе, баш ооган жака октурулуп алып учмак. Бирок кырчоо жазылбады. Андан чыга албай, жорго тегерене берди. Адамдардын көздөгөнү да ошол экен. Үстүндөгү кожоюн тумсаксанды ачыштыра камчы чаап, өпкөсүн ургулай курч такасы менен теминет. Анткени менен жорго эки жолу кожоюнду таштап кетти. Бирок ал ыргып туруп кайра минди. Бул машакаттуу тегеретме көпкө созулду. Жоргонун башы айланды, теребел жер дүйнө кош айланды. Жанындагы боз үйлөр, алыста жайылып жаткан жылкы, алкактанган тоолор кош айланды. Көктөгү булуттар кош айланды. Жорго зорукту, чапканын коюп, калчылдай басты. Ичи ысып, чаңкап баратты. Бирок адамдар суу ичирбеди. Кечкурун ээр токумун албастан, басмайылын гана бошотуп, тизгин каңтарып, мамыга аса байлап койду. Башы кечирее тартылып, ооздук кемирип, жорго какчыя катты. Үзөңгүлөр да кайрылып, ээрдин кашына илинген. Ушул калыбында же эңкейип топурак жыттай албай, же жата калып кычышкан жонун төшөп оонай албай, буттарын эркин суна албай, таң атканча турду. Ойду жок жерден
башына түшкөн бүгүнкү мүшкүлгө түшүнө албай аргасыз жоошуду. Көмбөгөн ооздук кыймылдаса жанына батат. Даттуу темир даамы жагымсыз. Ооздук жырган эки уурту шишип чыккан. Ал ооруйт. Басмайыл кысып салган боору сыздайт. Ээр баскан эки капталы сыздайт. Суу ичкиси келип өлүп турат. Тиги өзөндө шаркырап аккан суунун шары тынбай угулуп, ого бетер чыдамын кетирет. Өйүздө жылкы адатынча жайылып жатат. Кээде дүбүрт, кээде кишинеген үн. Түнкү жайыттагы жылкычынын айт-айттаганы угулат. Күйгүн талаш адамдар от башында кобур-кобур сүйлөшүп отурушту. Балдар ойноп, ит чөөрүп, иттер абалап жатты. Гүлсары турду, какчайып, каңтарылып. Аны ойлогон киши жок. Аны баары унуткандай. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинин 1 бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.